Күндүн өзөктүү окуялары жаңылыктардын кечки топтомунда студияда Алмагүл Эркебай кызы, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. 1 жыл мурда көмүлгөн адамдын сөөгүн казып алышты. Маркум кылмыштуу террористтик топтун мүчөсү болгон. Шеригин өз ара келишпестиктен ич ара жатактан ошол Эл аралык издөөдө жүргөн уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Бишкектен кармалды. Жок кылынган Камчы Көлбаевдин автоунаалары соттун чечими чыкпай туруп аукционго коюлганбы? Ош шаарынын так борборундагы Ал-Бухари Алай мечити буздурулат. Ордуна 3000 орунга ылайыкташкан мечит курулат. Эки эле мынара болот. Мына түндүк сыяктуу болуп атат. Ооба, түндүк Мына сыяктуу. бүтүн жанагы кыргыз үйдүн кире беришти, Бир жыл мурда көмүлгөн адамдын сөөгүн казып алышты. Маркумдун бейити Ноокат районундагы Адырдан табылды. Ош шаардык милициясы өзгөчө маанилүү кылмыштын бетин ачты. Жаран кылмыштуу террористтик топтун мүчөсү болгон. Ал топтон баш тартам дегенде шериктери өмүрүнө кол салып, талаага көмүп кетишкени белгилүү болду. Аталган кылмыштуу топтун 28 мүчөсү кармалды. Алар Оштогу коомчулукта резонанс жараткан ири тоноочулук аракеттерине айыпталууда. Кеңирээк алдыдагы сюжетте. 1 жыл мурда көмүлгөн адамдын сөөгүн казып алышты. Маркумдун сөөгү Ноокат районундагы Адырдан табылды. Ош шаардык милициясы өзгөчө маанилүү кылмыштын бетин ачты. Маркум каракчылык менен алектенген террористтик топтун мүчөсү болгон. Ал топтон баш тартам дегенде шериктери өмүрүнө кол салып, талаага көмүп кетишкени аныкталган. Каза болгон адамдын сөөгү мейитканага жеткирилип, туугандары аны таанышкан. ошондой эле азыркы учурда жүргүзүлүп жаткан тергөө амалдарынын натыйжасында дагы ошондой эле мурда болгон Ош областынын аймагында жүз берген эки өзгөчө оор кылмыштын бети ачылды. Ал өзгөчө оор кылмыш иштери Кара Суу районунда каракчылык актысы 2021 жылы болгон. Ошондой эле Ноокат районунун аймагында өздөрүнүн ушул экстремист террорист багытта кылмыштык коомдоштукта жүргөн шериктерин, кантип айтканда, шеригин өз ара келишпестиктен ич ара жатактан ушул өлтүрүп, аларды жансыз денесин ошол Ноокат районундагы талаага жашырып койгону аныкталды. Ал боюнча дагы барып азыркы күндө тиешелүү экспертизалар дайындалды. Өткөн жылы Кара Суу базарында иштеген 100гө чукул соодагерлердин акчасын алып бараткан унаа тоноо максатында аткыланган. Ушул жылдын жай мезгилинде Ош шаарындагы акча алмаштыруучу жайлардын биринде ири тоноо фактысы катталган. Кылмыштардын баарында курал жарак колдонулган. Жогоруда аталган кылмыштуу террористтик топтун мүчөлөрү дал ушул тоноочулук кылмыштарды жасап келишкен. Алар ишкерлердин ири суммадагы акчаларын тоноп, каражатка курал жарак сатып алууну көздөшкөн. Өздөрүнүн шарттарды түзүү үчүн каракташкан, жасалма документтер жасап, кылмышка керектүү болгон курал жарактарды сатып алып жүрүшкөн. Алардын жалпысынан алар 32 кылмыш боюнча айып угузулуп соттук кароого жиберилген. Бир эле Ош шаарында эмес, ал республиканын аймагында кылмыш жасагандар аныкталган. Тактап айтсак, Ноокат районунда, Кара Суу районунда жана ошондой эле Чүй облусунун аймагында да кылмыш жасагандар аныкталып, алар дагы бир кылмышты бириктирип сот кароого жиберилген. Ош шаардык милициясынын ыкчам иш аракеттеринин алкагында буга чейин аталган кылмыштуу топтун 17 мүчөсү кармалган болчу. 9 ноябрда дагы 11 мүчөсү террорчулук каракчылыкка шектелип кармалып, 9 убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Жалпысынан 28 мүчөсү кармалды. Учурда дагы териштирүү иштери уланууда. Каракчылык кылган бул топтун 32 кылмыш иши аныкталган. Азыркы тапта бир катар кылмыштар боюнча текшерүү жүрүүдө. Уюшкан кылмыштык коомдоштук түзүп, экстремисттик террористтик багыттагы кылмышкерлер каракчылык жасоо менен алектенип жүргөндүгү аныкталып, алардын
биринчи тобу май айында кармалган. Талаага көмүлгөн маркумду өлтүрүүгө аталган кылмыштуу террористтик топтун 2 башчысы шектелүүдө. Алардын бири май айында Чүй облусунун Димитриевка айылында укук коргоо органдарына куралдуу каршылык көрсөтүп, атайын операциянын жүрүшүндө жок кылынган. Экинчиси кармалып өз көрсөтмөсүндө сөөктүн көмүлгөн жерин көрсөтүп айтып берген. Учурда кылмыш ишинин алкагында тийиштүү экспертизалар дайындалып, окуянын толук жагдайлары жана башка катышуучуларын аныктоого багытталган иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Роза Ахматжан кызы, Шахрох Эминжанов, Ош ТВ. Өзбекстанда издөөдө жүргөн уушкан кылмыштуу топтун мүчөсү Бишкектен кармалган, ал бир нече күндөн кийин өз өлкөсүнө чыгарылганын УКМК билдирди. Атайын кызматтан 26 жаштагы жаран кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү болуп, Өзбекстандын аймагында зомбулук менен байланышкан оор кылмышы жасагандыгы аныкталганын айтышты. Ал жоопкерчиликтен качып, Баткен облусунун аймагы аркылуу эки өлкөнүн мамлекеттик чек-арасын мыйзамсыз кесип өткөн. Маалыматтарга ылайык, жогорудагы жана башка кылмыштарды жасагандыгы үчүн Өзбекстанда укук коргоо органдары тарабынан эл аралык жана мамлекеттер аралык издөөгө алынган. Аны бир нече күн мурда Бишкектен кармашкан 1-май райондук сотунун чечиминен Өзбекстанга чыгарылган. Бишкектин 1-май райондук соту бүгүн 21 ноябрда Кумтөр Голд компания ишканасынын мурдагы тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүктүн ишин карап, жыйынтыгындагы 800 000 сом айып салды жана банк эсептерин камактан чыгарууну чечим кылды. Сот чечимине ылайык Теңиз Бөлтүрүк башка прокуратуранын эсебине которгон 10 миллион сом Кумтөр ишканасына кайтарылат. Жараян учурунда Теңиз Бөлтүрүк сотко кайрылып, 1 жылдан бери эч жерде иштебей, тергөө абагында. Андан кийин ооруканада жатканын белгилеп, үй бүлөсүн багуу үчүн мурда сот тарабынан камакка алынган мүлкүн бошотууну сурады. Башкы прокуратура былтыр Кумтөр ишканасындагы коррупциялык иштерден бюджетке 1 миллиард 146 миллион сом зыян келтирилгенин кабарлап, компаниянын мурдагы тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүктү жабдуу боюнча мурдагы Адис Айшагүл Фронтбек кызы Жаналиеваны каржы башкармалыгынын ошол кездеги директору Рыспек Токтогуловду, ишкананын мурдагы аткаруучу директору Канат Курмановду кармаган. Мекеме май айында 844 миллион 512 миң 858 сом Теңиз Бөлтүрүк жана аны менен бирге кармалган айыпкерлерден өндүрүлүп, мамлекеттин казынасына кайтарылганын билдирген. Бирок ким канча каражат төлөгөнү ачыкталган эмес. Теңиз Бөлтүрүктөн башкасы айып пул менен бошотулган. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду жок кылынган Камчы Көлбаевдин автоунаалары соттун чечими чыкпай туруп, же тергөөсүз аукционго кантип коюлуп калганын түшүндүрдү. Белгилей кетсек, буга чейин фонддун сайтында Крим Төбөлдүн автоунаалары аукционго коюлгандыгы тууралуу маалымат жарыяланган. Социалдык тармак колдонуучуларын соттун чечими чыкпай туруп, машиналар кантип мамлекетке өтүп калганын кызыктырган. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду Көлбаевдин мүлкү автоунаалары мамлекетке ыктыярдуу түрдө өткөрүү боюнча келишимдин негизинде аукционго коюлганын билдирип, документке Крим Төбөлдүн үй бүлө мүчөлөрү кол койгонун кошумчалады. Эске салсак, электрондук аукцион 11 декабрда саат 12:00 башталат. Ага катышууну каалагандар 20 ноябрдан 11 декабрга чейин арыз калтырса болот. Ошто бир класста 70-80 бала окуп жаткан мектептер бар экен айтылды. Аны каланын мурдагы мэри, учурдагы жогорку кеңештин депутаты Талайбек Сарыбашев парламентте көтөрдү. Деген менен бул маалыматты Ош шаардык билим берүү башкармалыгы четке какты. Шаарда эң көп дегенде бир класста 45 бала окуйт деп билдиришти. Ошол эле учурда Ош шаары 50 жаңы мектепке муктаж экени айтылды. Ош шаарындагы мектептерди барып силер көрдүңөрбү? Бүгүнкү күндө кандай акыбалда Ош шаардык мектеп? Бир класстын ичинде 70-тен 80ден бала окуп аткан, 60тан бала окуп аткан случайлар бар да. Ошто бир класста 70-80 бала окуп жаткан мектептер бар экени айтылды. Маселени калаанын мурдагы мэри, жогорку кеңештин депутаты Таалайбек Сарыбашев парламентте көтөрдү. Эл өкүлү Ош шаарында мектеп жетишсиздиги куур чекенин айтып, аны чечүүнү жергиликтүү бийликтин өзүнө жүктөп койбостон жардам берүүгө чакырды. Мына башталган мектептер көпчүлүгү бүтпөй турат. Мына бүгүнкү күнгө чейин.
азыр бүт мына ички миграция Ош шаарындагы тегерегиндеги райондордон бүт Ошко алып келип бир класстын ичинде 70-тен 80ден бала окуп аткан, 60тан бала окуп аткан случайлар бар да. Ошон үчүн Бишкекти мен билбейм, Бишкекте мына былтыр 15 мектеп курулуп бир топ жакшы иш болуп калды да. Ош шаарына дагы кайта ошол мектептерге кошумча кылып кошпойсуңарбы? Анткен менен Ош шаардык билим берүү башкармалыгы бир класста 70-80 бала окуйт деген маалыматты четке кагып, мурдадагы мындай факты болгон эмес деп төгүндөдү. Учурда эң көп дегенде бир класста 45 бала окуйт деп билдирет шаардык башкармалык. Киров мектеби, Ломоносов мектеби, Макаренко мектеби, ушул мектептерде окуучулардын саны көп, бирок максимально 45ден ашпайт. Бир класста. Бир класста 3төн отуруп калса 20 мектеп ушул мектептерде. Так неме боюнча бизде жалпы шаар боюнча орточосун алганда 32-33төн тур келет. А бизде 90 миң окуучу окуйт. Ошондо эгерде жанагындай окуучуларды 25-30дан кылып окутабыз дей турган болсок, анда бизге дагы бир 50 мектеп керек болот да. Аны мамлекет кура албайт. Анын үстүнө шаардын борборлорунда бизде 85-86 жылдан бери мектептер курулду элек. Ошто окуучулардын саны боюнча эң көп Нариман мектеби. Андан соң Киров мектеп гимназиясы турат. Аталган билим уясына баш бакканыбызда бир класста 50 окуучу окуган класстар бар экени белгилүү болду. Мектеп жетекчилиги кошумча имарат куруу керектигин белгилейт. Эң баланын саны көп деген класстарда 50-ге жетет. Андан болбосо 40тан окуучу. Мен дагы айтайын дегеним, мурунку күндөргө караганда бир аз жеңилдик бар. Сменаларды 3-кө түшүрүп, балдардын санын азайтып, колдон келишинче аракет кылып жатабыз. Дополнительный корпус салып берсе, жалпы ошо Киров мектеп гимназиясынын жамааты окуучуларга абдан чоң ыңгай жаралат эле деген ойдомун. Ошондо эң аз дегенде 40 эле экен да, э? Ооба, 40 эң аз дегенде. Класстардын саны чыба, параллель класстардын? 10-го жетет. Ошол эле учурда ар бир класста 25 окуучу болушу үчүн Ош шаарына дагы 50 жаңы мектеп курулушу керек болот. Албетте ага республикалык, жергиликтүү бюджеттин да даремети жетпейт. Мындан улам мектеп курууга кызыктар эл аралык демөөрчүлөр жана ишкерлерди тартуу зарылчылыгы келип чыгууда. Ал үчүн жеке менчик мектеп курууну каалаган ишкерлерге жеңилдик берүү сунушталат. Албетте жеке менчик мектептердин санын көбөйтүүгө дагы мындай мамлекет шарт түзүш керек да. Эми баягы шарт түзгөндө кандай жана документация маселелерин бир аз жеңилдетип бериш керек. Себеби азыр бала бакчаларда дагы лицензиялар алынып, баягыдай процесс кетип атпайбы? Мектепке да ошол жагын жеңилдетип, тек гана программасын гана көзөмөлдөп, кайсы бир деңгээлде негизги программаны стандарт кылайык. А калганын ошол ишкер өзү түптөп алат. Бирок ошону да курууда жанагы жерди алып, имарат куруп, аны жеке менчикке мектеп катары куруудагы толтура документтер жүдөтүп салат да. Ошондуктан аларга жеңилдик берип, керек болсо колдоо көрсөтө турган жана мектеп, анан мамлекет, анан жеке менчик дегенде бир өнөктөштүктө дагы тескерисинче колдоого алып, жеке менчик мектептер көбөйгөндө, балким бул көйгөйдүн дагы чечилүүнүн мындай бир тарабынан чечилип баштамак. Ош шаарында 30дан ашуун жеке менчик мектептер бар. Аларда билим алган окуучулардын жалпы саны 10 миңге чукул. Мындагы цифранын аздыгы көйгөйдү чечүүгө жакшы жардам бере албагандыгынан кабар берет. Ошондой эле орус тилдүү класстарга тартылып, Ош шаарынын четиндеги айылдардан катта окуган окуучулардын да саны көбөйүп барат. Роза Акматжан кызы, Шахрух Иминжанов, Ош ТВ. Кыргызстандын мамлекеттик мектептериндеги башталгыч класс окуучуларынын ысык тамагына бөлүнгөн акча келерки жылы 14 сомго көбөйтүлөт. Бул тууралуу финансы министринин орун басары Жибек Дүйшеева жогорку кеңештин бюджет, экономика жана фискалдык саясат комитетинде келерки жылдын бюджети талкууланып жатканда билдирди. Жогорку кеңештин тармактык комитетинин мүчөлөрү мектептеги бала бакчалардагы балдардын тамак ашына каралган акчанын көлөмүн сурашты. Депутат Эмил Токтошов балдар өлкөнүн келечеги экенин эскертип, алардын тамак ашынын акча аябоого чакырды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бала бакчалардагы бөбөктөрдүн тамак ашын ата-энелер каржылайт деген маселеге токтолуп, бакчадагы балдарды өкмөт баксын деген талапка каршы экенин билдирди. Ал бала бакчаларды куруп, жабдып берүү өкмөттүн, ал эми тамагын камсыздоо ата-энелердин милдети экенин айтты. Бизде жакырлар көп, бүт эле жакыр 1,5 миллион машина
машине бар, бирок бар эле жакыр. Жакында Кытайдын жакырлар менен иштөө ыкмасын көрүп, ошого өтүүнү чечтик. Биз өкмөттөн жөлөк пул алган жакыр үй бүлөлөрдүн сүрөтүн тартып, алардын үйүн, машинесин кошо тартып, телевиденияга жана компьютерге чыгарабыз. Ким кедеймин десе, сүрөткө тартып алабыз. Бизде 6 сана аман туруп, жөлөк пул алгандар көбөйдү. Ноябрдын башында Финансы министрлиги билим берүү жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизилгенин, ага ылайык бала бакчалардагы бөбөктөрдүн тамак ашын ата-энелер каржылашы керектигин маалымдаган. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер боюнча комитети жарандарды шайлоого катышууга милдеттендирген жана атуулдук милдетин аткарбаган учурда айып пул салуу боюнча мыйзам долбоорун карап, биринчи окууда жактырды. Мыйзам долбоорунун демилгечиси депутат Тазабек Икрамов. Ал белгилегендей, мыйзам долбоорунун максаты жана милдеттери жарандардын шайлоолордо жана референдумдарда өз ыйгарым укуктарын түздөн-түз жүзөгө ашыруусун толук камсыз кылуу болуп саналат. Мыйзам долбоорунда жүйөлүү себептери бар адамдарды кошпогондо президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого өлкөдө жашаган бардык жарандар катышууга милдеттүү деген норманы киргизүү сунушталууда. Эгер жаран шайлоого себепсиз келбесе 5000 сом айып пул төлөйт. Бирок шайлоочу эмне үчүн атуулдук милдетин аткарбаганын кантип жана ким текшерери белгисиз. Ош шаарынын так борборундагы Аль-Бухари Алай мечитинин ордуна жаңы имарат курулат. Шаардын борбордук бөлүгүндө жайгашкан эски мечит кезинде иретсиз курулуп, адамдар батпай калган. Мындан улам шаарды казыят жергиликтүү демирчилер менен сүйлөшүү жүргүзүп жатканын билдирди. Учурда эскиздеги долбоорунда жаңы мечит 3000 орунга ылайыкталган. Ал эми Райымбеков көчөсү реконструкцияланып 3 метрге чейин кеңейтилди. Кененирээк алдыдагы сюжетте. Жалпы бийиктиги бул жерден 30 метрден чамалап турса, бул жерде ушул сырт жактан жолдун Зайнап көчөсүнөн келгенде 2 чоң мунара 44 метрден жайгашып, мунара. Калган ушул эң чоң мындай чоң эшик ушул Зайнап көчө жактан, мына Масали көчө жактан ачылып, ушул жердин ичине парковканы кошкондо, жертөлөнү кошкондо 4 этаж болбосо, бул жердин үстүнө 3 этаж чыга турган ушундай чоң мечит, жалпы орундугу 3000 орунду ушундай эме кылдык. Ош шаарынын так борборунан орун алган Аль-Бухари Алай мечитинин ордуна жаңы имарат салынат. Учурда шаардык казыят мечиттин эскистик долбоорун жарыялады. Мусулмандардын сыйынуучу жайын куруу жергиликтүү демөөрчүлөр тарабынан ишке ашат. Шаар казысы азырынча мечитти каржылоо үчүн ыктыярдуу демөөрчүлөр менен сүйлөшүү жүрүп жатканын билдирди. Дегил адамдар бир ушу ибадат кылганда өзүнө бир кенен кесир бир рахат менен ибадаттана турган, ибадат кыла турган бир чоң мечитти ниет кылып пландап бул чертождорун сыздырып бүтүрдүк. Жалпысынан ушул нерсеге бир 6,5-7 миллион доллардын тегерегинде кетет деп ушуну сүйлөшүп атат, сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Буюрса жакын аралыкта бул үстүнөн караган бит жакын аралыкта ушуну баштайбыз деген чоң үмүттөр менен турабыз. Муну айланып тегеренип келбели, бул жерде ошол шаарыбызга мындайча айтканда ибадат кылуучулар, намаз окуй тургандарга жума күндөрү адамдар батпай көрүп атасыздар. Анан көркүнө көрк кошо турган заманба жакшы үлгүдөгү чоң мечит салына турган салынат деп ушуну аракет кылып атабыз буюрса. Жаңы мечит 3000ден 4000ге чейин орунга ылайыкталат. Жер астынан жана үстүнөн 200 орунга унаа токтотуучу жай каралган. Ошондой эле узундугу 44 метрди түзгөн 2 мунара курулат. Мечиттин жанында казыяттын башкармалыгы жана соода жайлары дагы орун алат. Ал эми эски мечиттин долбоордук эскиси жок курулуп калгандыктан 1000ге жетпеген гана адам бата турганын белгилешти. Биздин мечиттин могу азыр неме сквер турбайбы? Ошол жерди биз биягына салып атабыз. Мисалы үчүн мечиттин мына кыры турбайбы? Мына мечиттин кыры азыркы. Биздин турган дуалдын түбү ушул жерлер. Бунан дагы ичкени качырып атабыз да. Чоң айткондо, биринчиден машина тыгынды жоюу үчүн жердин астында жертөлөгө 100 машиналык парковка, анын жердин сыртына дагы 100 машинага жете турган парковка кылып туруп, жок дегенде 200 машина менен парковка менен жайгаштырсак машиналарда.
Мечиттин кесилишиндеги Райымбеков көчөсүндөгү реконструкциялоо жүрүп жатат. Жол 3 метрге чейин кеңейтилип, асфальттоо иштери аягына чыккан. Ошондой эле көчөнүн эки тарабындагы мыйзамсыз курулуштар алынып, жаңы сейил бак түптөлөт. Долбоор боюнча жолго асфальт төшөлүп, жарыктандырылат. Көчөнүн жалпы узундугу 530 метрди, туурасы 22 метр түзөт. Анын эки тарабынан 8 метрге чейинки тротуарлар салынат. Мындан тышкары видео байкоо системалар, инсталляциялар, фото зона жана анимациялык LED экрандар орнотулат. 81 миллион сомго Арьетстрой ЖЧКсы утуп алып, бүгүнкү күндө Райымбеков көчөсүндө асфальт төшөө чекесиндеги баягы скверди жашылдандыруу, көрктөндүрүү иштери бүгүнкү күндө толугу менен жүргүзүлүп жатат. Долбоордун башталышын айта турган болсок, долбоор сентябрь айында башталган. Сентябрь айында бүгүнкү күндө бир 60% иши аткарылып алды. Ал эми калган бөлүктөрү эми ал жерде бетон иштери жана башка иштер болгондугуна байланыштуу быйыл өзү негизи 15 ноябрга пландаганбыз, бирок эми азыр мына аба ырайын жакында кыш келатат. Ошол себептүү калган бетон иштерин жазда аткарыла турган иштери Кудай буйруса 2024-жылдын март-апрелинен баштап улантабыз деген планда турабыз. Учурда каланын инфратүзүмүн жакшыртуу үчүн Дүйнөлүк банктын колдоосу менен 5 долбоор ишке ашып жатат. Быйылкы жылы Абсамат Масалиев көчөсүнүн 3 чакырымындагы реконструкцияланган жол тыгынын азайтуу үчүн Ленин көчөсүнүн дагы аягына чейин асфальттоо жүрүүдө. Абдумалик Базарбаев, Шахрух Иминжанов, Ош ТВ. УКМКнын Талас облусундагы кызматкерлери жана чек ара кызматындагы аскерлер үйлүү болушту. Бул тууралуу ведомствонун маалымат кызматы кабарлады. Белгилүү болгондой, жаңы батирлердин ачкычтарын кызматкерлерге УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев тапшырган. 5 кабаттан турган үйдө 35 батир бар. Анын 19-у УКМК кызматкерлерине, ал эми 16-сы чек ара кызматынын аскерлерине берилди. Камчыбек Ташиев коопсуздук кызматкерлерин жана алардын үй бүлө мүчөлөрүн жаңы конуштуу болушу менен куттуктап, бул камкордуктун баары президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде жүргүзүлүп жатканын белгилеген деп айтылат маалыматта. Атайын кызматтын башчысы күч түзүмдөрүндө иштегендердин айлык акысы көтөрүлүп, материалдык техникалык базасы чыңдалганын кошумчалаган. Көп кабаттуу турак жайдын курулушу 2022 жылдын октябрь айында башталганы айтылды. Мына ушундай кабарлар менен кечки жаңылыктардын топтомун жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар. Ал эми түз эфирдин жүрүшүн Дүйнө жаңылыктары улантат.